Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр, 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы болмокчу. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Шенбек Муктаров агабыз бизден студиябызда конокто. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы 7 каналдын жалпы кызматкерлери, анан сизге ысык салам. Рахмат, чоң рахмат. Күндүн ысыгында суусап турганда муздак суу ичпестен ысык чай ичиш керек деп атпайбы? Келиңиз, чай ичип отурубуз. Келиңиз. Ысык чайдан алыңыз. Өз колум менен кайнатып келдим сизге. Абдан даамдуу болуш керек, бисмилла. Оо, даама. Эң сонун. Алгач ирет эле ушул сизди Ишенбек Муктаров болуп тааныткан кыргыз элибизге бир сонун чыгармаңыз бар. Ошол чыгармаңыз менен баштабасаңыз болбойт бүгүнкү чай үстүндө сырдашууну. Сөзсүз. Ал чыгарма менен көп эфирлерде ушинтип баштап жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Бүгүн да сиздер чакырганда ошол жүрөк сыр аттуу ошол авторлук ыры менен баштабасак, эл журтубузда ошону күтүп калат экен да көп жерде. Сөзсүз түрдө сизди көргөндө эле ошол ыр бизге элестеп турат да, ушул ырды ырдайт болуш керек элер менен деп биз алгач ирет эле ушуну күтүп сурабыз. Мен да ошону ойлоп келгем. Азыр эми оюңуз бир жерден чыктыбы? Жүрөк сыр аттуу авторлук ырдарды мында баштайлам да. Attım kalan termedi, suyunu kaydan sezmedim. Suyve sönmegen, suyve sönmegen, suyve sönmegen men seni. Barkını çoktay tengdeşi, gülün suydan herkesi, vakıttı kaydan sezmektin. Baykamay kalsan, baykamay kalsan, baykamay kalsan ben seni. Öptün sezbey arzusu, durmuştu nasmay aşusu. Öptün seni görmösün, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey tatlısı. Öptüm seni görmösün, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey tatlısı. Solun sezbey tatlısı. Чоң рахмат. Мынакей ушул жүрөктөн чыккан ыр
жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Ансыңардай ушул чыгармаңыз кичинекей муундарга дагы, орто муундарга да, улуу муундарга дагы жүрөгүнүн орун алган эң сонун чыгарма болду. Азыр кыргыз элибизде тойлор көп эмеспи? Анан кайсыл тойго барбайлык бул ырсыз өтпөйт. Анан сизге рахмат, ошо сонун чыгарманы жаратып койгон. Рахмат. Эми өзүңүз айткандай, чын эле буларды кээ бир тойлорго барганда 5 жолу, 10 жолу ырдаган күндөр болгон. Тажабайбыз да укканда. Кайра суранып, башында, ортосунда, аягында сурап, ушундай ошол эл сүйүп турса, эл баалап турса, эл каалап турса, ушунчалык бактылуу сезип өзүңдү ушунчалык сүйүнөт экенсиң. Азыр сиз айтсаңыз, ан сайын өзүмдү бактылуу сезип жүрөм. Толкундар атасызбы? Ушул элибиздин жүрөгүнөн орун алган чыгарма эмне себептен жаралды экен, ошо сизден билгим келип атат. Эми көп жерлерде обон менен сөз бул төп келген чыгармалар аз да. Анан обон менен сөз төп келгенде ошондон кийин ар бир инсандын жүрөгүнөн орун алат экен да. Туура айтасыз. Булар көп жерде ушул тойлорго барганда да, эфирге барганда да, радиолордо да көп ушул элдин кызыккан суроосу ошол да. Эл журттун кандай жаралды эле, качан жаралды эле, эмне болуп жаралды эле деген. Анан эми бул мен алгач Кытай өлкөсүнөн Кыргызстанга окууга келгенде 2006 жылдары келгем, 6-жылы келгем. Ошол алгач келгенде мен Караколдо музыкалык окуу жайда музыкалык билимди алгач Караколдон алып баштагам. Скөл областында, Каракол шаарында. Кыргызстанга келгенде Караколду биринчи тааныган турбайсызбы? Биринчи жолу Караколго баргам. Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайда окугам. Ошол кездерде текст сөздөрүн ошол кезде жазгам, текст. Анан андан студент кезде. Студенттик кезде. Анан кийин обону Бишкекке келгенде улуттук консерваторияга композиция факультетке тапшырып ошол жакта аяктагам. Бул биздин улуттук Калыймалда Асанов атындагы улуттук консерватория. Ошол кезде обону ошол кезде жаралган. Бир топ мезгилде алган, көп убакытта алган убакытта жаралган. Ошон үчүн кыргыз элибизде да көп убакытта ырдалып жүрөт окшойт, Балким ошондон болуш керек. Сөзү биринчи жазгам, текстин биринчи жазгам. Андан кийин обону жаралган. Анан эми көпчүлүккө белгилүү алгач биринчи өзүм ырдап чыккам. Өзүм ырдап Кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырып, андан кийин эми буларды көп агаларыбыз, эжелерибиз ырдайбыз деп көп. Анан ошол Максат Кыштобаев деген ырчы жигитке буйруган экен биринчи жолу аткаруучулук. Алгач ошол кыргыз элибизге ошол тааныткан да ошол жигит. Бул жүрөк сырын Максат Кыштобаев таанытты. Максатты кыргыз элге ошол жүрөк сыры таанытты. Ошентип ырчы ырды таанытып, ырчыны таанытып. Ошон менен анан калың журтчулукка биринчи жолу. Ырчынын багы бир эле ыр менен ачылат атпайбы? Анан ансыңардай сиздин ырыңыз менен Ишен Назаровдун багы ачылып, мынакей кыргыз элге кызмат кылып келе жатат да. Максат Кыштобаевдин багы ошолор менен ачылып, бул ырдын багын Максат ачып, ошентип азыр шүгүр ошондон бери элге таанылып, элге билинип, калың элдин катмарына ошондон баштап таанылып баштаган да. Анан ушул жүрөк сырынан башка дагы чыгармаларды жараттыңызбы? Ооба. Жүрөк сырына чейин да жазгам мен. Жүрөк сырына чейин да ырлар жазгам. Кайсы чыгармалар, элибиз кандай кабыл алып жатат ал чыгармаларды? Жүрөк сырынан кийин Арзуу ыры деген жазгам, Арзуу ыры деген. Анын да сөзү обону өзүмө таанык. Андан кийин Жоготпо биздин сүйүүнү деген ыр жазгам, сөзү обону өзүмө таанык. Ал ырды алгач Ишен Назаров деген жигит ырдаган. Андан кийин өкүл баласы болот экен, раматылык Бекжан Темирканов деген жигит. Ошол жигит ырдап. Ооба, Жоготпо биздин сүйүүнү деп деген ырды ошол авторлук. Сизге таандык турбайбы? Ооба, ал ырдын авторлук укугу менде, мен автору мен болом да. Сөзүн кыргызда айтат да, адамдын бул бийиктиги жөнөкөйлүгүндө депчи. Анан кийин байкашымча чындыгында сиз хит-ырларды жаратат экенсиз да, анан кийин жөнөкөйлүгүңүздөн байкалбай жүрөсүз да. Анан уксак эле кимдин ыры дегенде эле сиздин ырыңызды деп аябай сыймыктануу менен угабыз да. Анан кийин адамды, инсанды алыстан уксаң, жанына келсең, атынан алыстан уксаң дейби, кандай дейт? Жанынан келсең бир киши деп коткан. Ушул жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Өтө жөнөкөй инсан экенсиз. Рахмат. Ошол мени көп жерге барганда да ырларымды тааныйт.
сразу өзүмдү билбейт да, өзүмдү көп тааныбайт. Анткени биз деген сиздин ошол ырларыңызды укканда мен биринчи жолу сиздин ырыгыңыз экенин укканда таң калгам да. Ай, сиздин ырыгыңызбы ушул депчи. Рахмат, чоң рахмат. Анан ушул бүгүнкү биздин куттуу студиябызда биз башка ырларды суранбайбыз. Бир гана сиздин өзүңүздүн гана ырларыңызды суранабыз. Жоготпо мен сүйүмдү деген дагы ошол агабызга таандык экен. Андыктан сураналык, Жакшы болот, ошол ырдырдап берейин анда. Жоготпо биздин сүйүүнү деген. Özümde taza dilmeni Özümdü ırda ötsömde Öçbögön süyür meni Mahabat ömür günümü Alcaştıran ömrümü Çolumuzda kalsa kuşulmay Çoğatma da bildin sürüm Ey çolumuzda kalsa koşulmay Çoğatma da bizdin sürüm Şaşoğum ben da bir geldim Şarkıdan taza dilmeni Şarkıdım sende bırdaymın Çağırdı süykümün beni Mahabat ömür günümü Alcaştıran ömrümü Kartayıma gitsin Culubay Korgulu bana bildin sürüm Ey kartayıma gitsek Culubay Korgulu bana bizdin sürüm Tapkanı sensin cüröktün Taptaza tonuk mürügün Ötkörgüma gelet sen estem Ömürdün da son komünötü Mahabat ömür günümü Alcaştıran ömrümü Ulgayıma gitsin Culubay Unutma da birini sürüm Ey ulgayıma gitsek Culubay Unutma da bizdin sürüm Yolumuzda kalsa koşulmay Çoğotpo da bizdin sürüm Чоң рахмат. Караңыздарчы, кандай керемет чыгарма, Жүрөктөн чыккан, жүрөккө жетип, канча деген инсандар ушул ыр менен сүйүүлөрүн даңктап ырдап келе жатат кыргыз элибизде. Бул дагы чыгарма ар бир инсандын жүрөгүнөн орун алган десек жаңылышпайбыз. Рахмат. Анан ушул кытайлык кыргызмын деп калбадыңызбы? Анан эмне себеп болду сиздин ушу Кытайдан ушу биздин жергебизге келип окуп байырлап калганыңызга? Эми биринчиден эле Туздан буйрса керек. Менин чоң атам түптөн көлдөн түптөн кеткен киши. Анан ошого байланыштуу бизде дейтиги. Ата текти издеп келген экенсиз да? Ооба, мурдатан эле байланыштар болуп турган. Анан ошо ата бабам өскөн жерге, ата бабам баскан жерге деп анан
ошондой бир музыкалык билим алгым келип, ошондой бир чоң бийик максаттын жетегинде келсем керек. Анан ушу сиз Кытайдан келдиңиз да, э? Ооба. Кытайдын маданияты менен кыргыздын маданиятынын айырмачылыгы бар бекен? Албетте. Асман менен жерде берем. Кытай элинде, Кытай жеринде жашаган кыргыздарда деле ушундай сонун маданият, ушундай бүт бияктагы маданият кандай болсо, ошол жактагы маданият бирдей эле. Бирок эми болбой эле кыргыз элинде, кыргыз жеринде ушул могу ырдоо маданияты, искусство жакшы өнүккөн да. Бизге абдан мындай кызык болот. Эми канча кылса да башка өлкөдө жашагандар кыргыздар да. Каны кыргыз, жаны кыргыз болбой эле кыргыз элин самап, кыргыз элин сагынып, кыргыз элин көргүсү келип турат. Ошол жактын маданиятын суусун дагысы келет. Анан эми айырмасы бар, албетте. Бул тигил жакта жашаган Кытай жеринде жашаган кыргыздар дагы ошо Кытай элинин ырдоо манералары окшоп калат, сүйлөө манерасы эми белгилүү өлчөмдө таасир кылат да. Бири-бирине тартып турат, э? Ооба да, тартып турат албетте. Анан ушу мугалим болуп иштеп атам деп атпайсызбы? Анан сизден дагы ушул чыгармачылыкта устат шакирт деген бар да. Анан сизге окшоп мен ырчы болгум келет, сизге окшоп аккордеон ойногум келет деген окуучуларыңыз барбы? Көп, андай окуучулар көп. Мен алгач Бибисара Бейшеналиева атындагы маданият искусство университетинде мугалим болуп иштегем 2-3 жыл. Ошол кездерде жаңы келген студенттерге сабак берчүмүн. Алар азыр уже алды таанымал болуп, радиодон, телевидениеден түшпөй ырдап жүрүшөт. Ошол студенттер аябай менин ошо жүрөк сыры ырларым чыгып турган кезде келишкен да. Аябай ушундай бир каалоо менен келишкендер да, эң сөзү менен. Музыкант ырчы болгусу келип. Анан ошолор ошентип сабак үстүндө сүйлөшүп калганда аябай кыялдана берчү. Агай, биз да сиздей болор десак, сиздей болор жазсак, деп анан айтчым, биринчи билимди алыш керек жакшылап. Анан буюрса болот бар. Эртең эле эл алдына чыгып буюрса силер да таанымал болосуңар деп. Азыр Кудайга шүгүр ошол студенттердин баары таанымал болуп жүрүшөт. Андан кийин Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайда да иштегем. Ал жерде да Кайсы жылдары иштедиңиз? 2022-лерде иштедимби, 21-де иштедимби, ошондой. Андан кийин азыркы учурда ошо Бишкек шаарыбыздагы креатив таалим билим берүү комплекс деген комплекс бар, кыргыз тилдүү. Ошол жерде, ошол комплексте музыкадан сабак берип, музыка мугалими болуп эмгектенем. Анан окуучулар да мынчалык аябай чоң деңгээлде эме албаса да кызыгышып, Үйрөнүп турушат, э? Үйрөнгүсү келгендер, ырчы болгусу келген окуучулар шүгүр эле. Көп эле, жакшы азыр. Аккан арыктан суу агат деп коет эмеспи? Ансыңардай ушул сиздердин үй бүлөдө ким ырчы, чыгармачылыкка ким жакын, кимден тарбия алдыңыз? Менин атам ырдаганды аябай жакшы көргөн киши болгон. Ырматылык көз өтүп кетти. Энем дагы көз өтүп кетти былтыр. Энем ырды жакшы ырдачу да. Ырды жакшы ырдап, бирок эми айылда жашашкан, анан ошондой шарттар менен чыкпай калса керек, билим албай калса керек. Бирок ырды аябай жан дүйнөсүнө апаңыздан алган турбайсыз да? Ырдаган киши болгон. Атам да аябай сүйчү, бирок ырдай алчу эмес да. Чоң аталарым да комузчулук өнөр, жамакчылык өнөр болгон. Балким ошолордон келсе керек деп ойлойм мага. Ошолордон бир белгилүү кан, ген деген түшүнүк менен келсе керек. Ата тектен келе жаткан, чыгармачылыкта. Чыгармачыл үй бүлөдөн деле экенсиздер десек жаңылышпайт экенбиз да, анткени апаңыз да ырдайт экен. Эми эл алдына чыгып ырдап аябай жогору деңгээлде болгон. Баардыгын чогултуп туруп сизге берген экен да. Балким ошончо керек. Келиңиз анда сизди атайын ырдаталык деп чакыргандан кийин бир жакшы чыгарма сураналык. Ошол жүрөк сыры деген ырды алгач ырдап чыккандан кийин Максат Куштобаев мен барган жердин баарында эле ырдасам жүрөк сыры жалгыз болуп атат. Дагы бир жазып бер деп кайрылып келип калды. Анан эми аракет кылып көрөлү деп. Анан ортодо жарым жыл өттү, 1 жыл өттү. Андан кийин ошол Арзу ыры деген ыр жаралган. Бул эми жүрөк сырынын экинчиси деп коем мен. Негизи деп. Азыр эми ошол ырды ырдап берейин,
жайнаған таласынан көздерің жалғыз сені таңдағансың үйдегі сансыз гүлдер арасынан көздерің жалғыз сені таңдағансың үйдегі сансыз гүлдер арасынан қаралдым неге ментіп кетпей қалдым аректің дал ортасы арасынан жүрегімді таңдағансың дүниеде сансыз жүрек арасынан жүрегімді таңдағансың дүниеде сансыз жүрек арасынан өйкөліп көлде сүзген аққусым бар көріндім толқындардың арасынан көңілім жалғыз сені таңдағансың дүниеде көп аққудың арасынан көңілім жалғыз сені таңдағансың дүниеде көп сұлудың арасынан жүрегімді таңдағансың дүниеде көп сұлудың арасынан көп сұлудың арасынан чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Сонун чыгармаларды жаратып келесиз. Анан ушу алдыда кандай максаттарыңыз бар? Алдыда келечекте концерт коёюн деген максатыңыз барбы? Ооба, эми Кудай буюрса, жакшы тилек жарымыз деп коет го. Ушундай бир жакшы тилектин аркасында жүрөм, буюрса. Ушул авторлук ырларды, мындан башка да мен улуттук консерваториянын композиция факультетин окуп аяктагам. Ошол жылдарда жазылган аспаптык чыгармалар да бар. Ошолорду оңгошуп, буюрса бир жакшы тилек менен жүрөм. Ошо бир чыгармачылыктан кичине эл журтка отчет берип, бир жакшылап бир концерт берсем деген оюңуз бар, чоң буюрса. рахмат. Ошол ишиңизге ийгилик, максатыңызга жетиңиз демекчибиз. Убакыт учкан куш экен, билинбейли, мынакей чай үстүндө сырдашуубуз аягына келип жетти. Сизге бир эркин микрофон берелик. Рахмат. Убакыт деген чын эле учкан куш экен. Бат эле ушинтип эл журт менен чогуу баарлашалы дегенде бат эле убакыт өтүп кетет экен. Эмне дейбиз эми алгач ошол жалпы кыргыз элибизге чын дилден ыраазычылык билдиребиз, колдоп коштогондорго, күйөрмандарга, сүйөрмандарга, андан кийин ошол эфир аркылуу эл менен байланыштырып аткан ошо 7 каналдын жетекчилигине, жалпы кызматкерлерине, өзгөчө сизге чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушинтип жаркырап жайнап, жакшы күндөрдө жакшы тилек айтып, жакшы сөз айтып ушинтип жүргөнүбүзгө Кудай насип кылсын. Бар бололу. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Чыгармачылык ийгилик. Ар дайым ушул кыргыз элибизге, Кытай жергеңизге чыгармачылыгыңыз менен эмгектенип жүрө бериңиз. Дагы болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, убакыт учкан куш экен. Мынакей билинбей биздин чай үстүндө сырдашуу программабыздагы убактыбыз келип жетти. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.